Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер үчүн кичинекей бөбөктөрүбүз үчүн эң сонун жагымдуу мультфильм тартуулаган соң кайрадан студиябызга кайтсак, бизде адатка айландырдык окшойт. Бул биздин салтка да айланды окшойт. Сөзсүз түрдө атайын биздин көрсөтүүдөн ошол дарыгердин кеңеши, атайын пайдалуу кеңештер менен эң сонун маалыматтар менен жада алса, сиздерди кызыктырган суроолоруңуздарга жооп алып берүү бул биздин милдетибиз. Андыктан бул жолу да сиздер үчүн ден соолук жаатына кеп кылууну туура көрүп атайын адисибизди дагы чакырганбыз. Сөзсүз түрдө биздин көрөрмандарыбыздын көпчүлүгү мына ушундай нерселерге кызыгышат, суроолор абдан көп. Ошол суроолорго жооп алыш үчүн сөзсүз түрдө биз таң эрте адистерибизди мейманга чакырып, сиздердин кызыктырган суроолоруңуздарга жооп ала алабыз. Андыктан бүгүнкү дагы мейманыбыз, бүгүнкү темабыз да кызыктуу деп эсептейм. Эгерде сиздерде дагы бүгүнкү биздин маектешибизге, маектерибизге келген мейманыбызга суроолоруңуздар болсо, анда WhatsApp номерибизге жөнөтүп койсоңуздар болот. 0501 670191. Ал эми бизге биз бүгүн тактап айталы кургак учук оорусу тууралуу кененирээк маалымат беребиз, кененирээк баарлашып сүйлөшөбүз. Ал эми ошол эле учурда кургак учук оорусу тууралуу бизге кененирээк айтып берүүчү адисибиз Улуттук физиотерапия борборунун элимиз үлдөө боюнча директорунун орун басары Токтогонова Атыркүл Ахматбековна эжекебиз таң эрте келип отурат. Саламатсызбы эжеке? Кутмандуу таңыңыз менен. Жакшы эле келип алдыңызбы? Бүгүн кайрадан эле кыш келип калгандай кар жаап атат. Ооба, январь эмеспи? Маанайларыңыз жакшы болсо, бүгүн биздин көрөрмандарыбызга, экран артында карап турган биздин көрүүчүлөрүбүзгө ар дайымкы кургак учук оорусу тууралуу кененирээк маалымат алып берелик деп чакырып калдык. Анан эң эле алгачкы сурообуз болсун, бул негизи кургак учук деген эмне деген оору? Бул эмнеден улам кургак учук болушат? Кургак учук жугуштуу оорулардын ичине кирет. Ошол жугуштуу оорулардын ичинен көпкө созулуп турган оору да, анан бактериялар менен жабыркаланат. Көбүнчө өпкө ооруган үчүн элдин баары ойлойт өпкөсү эле ооруйт экен депчи. Өпкөдөн сырткары дагы бүт органдарды жабыркалантат. Мисалы үчүн бездерди, сөөктөрдү, бөйрөктү дагы, даже мени дагы жабыркалантса, анда менингит болот да. Бул негизи өпкө жабыркагандан анан келип чыгат да бул оору, эмнеден улам негизи түптүк теги эмнеден улам келип чыгат? Эгерде оору кургак учук болуп калган оору дарыланбай жүрө берсе, бир көпкө чейин созулат да, бул ооручу акырындап башталат, өзү ооруганда дагычы. Анан жарым жылга чейин жүрө бериши мүмкүн. Жөтөлөт, алы кетип, арыктап, акырындап арыктагандан жанындагы кишилер чогуу иштегендер да байкабай калат да, баягы аябай арыктап атканынчы. Анан ошол жүрө бергенде акырындап бактерияларды жөтөлгөндө чыгара баштайт, чүчкүргөндө, сүйлөгөндө абага чыгат дагы, ал бактериялар абадан жеңил болот дагы, абада көпкө туруп турат. Бир 8 саатта түшөт, жерге чейин ошол убакта башка кишилер кирсе, ошол абаны дем алса, анда жугуп калышы мүмкүн. Анан ошону дем алган кишинин баары эле ооруй бербейт. Эгерде иммунитети начар болсо, бир 10 кишиден 3-өө оорушу мүмкүн, бирок өмүрүнүн канча жашаса ошол убакыттын ичинде. Айрыкча 1-5 жылда оорушу көбүрөөк күтүлөт да. Ошондо сиз бактерия деп калдыңыз, ошол өпкөгө бактерия кирип кеткендигинен улам анан бул өтүшүп кетип анан пайда болот турбайбы? Ооба, дем алганда өпкөгө барып турат, анан өпкөдө жатат дагы, мындай алсыз абалда болот дагы. Анан эгерде иммунитет ылдыйласа, кишини баягы сактай турган атайын клеткалар болот, алар аны ылдый өлтүрүп турбаса, анан аябай көбөйө баштайт дагы, катуу күчөй баштайт да, анан өпкөнү жейт, өпкөдө тешиктер болот, кан түкүрүшү мүмкүн. Эң алгачкы белгилери кандай болот? Адамга канча убакыттан кийин билине баштайт? Эгерде, вот мен айткандай, иммунитети начар болуп, анан аябай киши көп жерде, аба алмашпаган жерде боло турган болсо, ушул мисалы жана жаштарга айрыкча, жаштар кечки барларда жүрүшпөйбү, ошол жерде көп вентиляция жок, анан көп топтолгон мисалы базарларда, чоң торговый центрлерде, ошондой жерлерде болуп, анан аба алмашпаган болсо, анан тамак жебеген болсо, студент
пациенттер көп жүрүшөт, тамакты анда-санда жешет. Же болбосо башка оорулары болсо, сахарный диабетпи, жана ВИЧпи, же дагы башка иммунитетти түшүрө турган оорулар болсо, ошондо бул микроб аябай көбөйө баштайт дагы, анан кишинин жана сактай турган клеткалары өлтүрө албай калганда, анан ооруга алып келет. А кандай белгилери болот эң алгач? Ошо арыктайт дагы? Эң арыктаган мындай акырындап арыктайт, алы кетет. Эгерде кичинекей бала болсо, көп ойнобой калат, уктабаса делечи, ойнобой эле отуруп калат. Аны байкаш керек да. Балдар аябай кыймылда болот эмеспи? Анан көп кыймылдабай отуруп эле ойногусу келбей калса, анан дем алуусу кыйындаса, жөтөлү деле катуу болбойт башында. Кичинеден жөтөлүп жүрө берет. Анан жөтөлдүм, бул мен айтып аткан нерсенин баары көп ооруларда бар. Анан жөтөл 2 жумадан ашык, көпкө чейин баягы кургак жөтөлдөн башталат да. Эмнеге кургак учук деп айтылат, Кургак жөтөлдөн башталат дагы, анан барып анан күчөй баштайт. Анан кээ бир убакта кан түкүргөнгө алып келет. Дем алуу кыйналганы деле мындай орточо кыйналат да, баягы башка ооруларда болуп дем албай катуу кыйналсаң да скорый чакырып батыраак бара калат да. Бул мындай кичине кыргыздарга аябай белгизилбеген ооруда акырын башталган. Анда бул жанды жеп деле оорутпайт экен, анан бирок акырындан эле организмди жей берет турбайбы? Анан даже жана сөөк муундары дагы ооруганда, ошондо ошо жерде ириңдер пайда болот. Теринин астында ириңдер пайда болуп, бирок оорутпайт. Анан много видно, мало слышно дейт да. Ошондой болгондо дагы байкабай жүрө беришет. Анан кээде жанагы омурткалары ооруган оорулар арыктан аттаганда баягы сынып кеткен убакыттар болот, ошондой менен келишет. Же болбосо бүкүрөйүп калышат, ошону менен деле жүрө беришет. Ошого жеткизбей келсе, бир барып текшерилип койсо, жана үй бүлөлүк борборлор бар эмеспи? Ошол жакка барып эле анализин өтүп, рентгендерин өтсө, туберкулездун баягы туберкулезга текшерүү өзү бекер. Барып 1 жылда бир көрүнүп турса эле алдын алса болот. Же жаңы башталып аткан кезинде табылса болот да, такыр өтүшүп кеткенде жанагы мен айткандай нерселерге жетпей, анан айыгып алса болот. Айыкканы дагы биздин ошо туберкулездун дарыларынын баары бекер берилет, анализдердин баары дагы бекер. Анан ошол бекер берилип аткан нерсени ичип турган, күнүгө бир эле жолу ичиле турган нерсе да. Анан ошону ичип эле турса, айыгып кетет. Толук айыгыбысы бир 90-95%ке чейин жетет. Анан туберкулездун 2 түрү бар. Баягы дарыларга сезимтал түрү, анан дарыларга туруктуу түрү деп коет. Дарыларга сезимтал түрү көбүнчө башында ошондой болот. Мындай жеңил дарылар менен дарыланат, изониазид, рифампицин жана башка дарылар менен да, аны менен бир 6 айда айыгып кетсе болот. Анан ошол убакта баягы мен айткан жөтөл, алсыздоосу кетип, кээ бир оорулар 10 килограммга чейин дагы кайра эмесин кошот да, салмак кошот. Анан такыр жаны кейбей калат да, 1 айдан кийин өтө элечи, анан 6 айга чейин чыдабай ошол дарыны ичпей таштап коюшат. Ошону таштап койгондо жанагы микробдор кайра күчөй баштайт да, анан кийинки күчөгөн аябай жаман, жанагы ичип аткан дарыларга уже көнбөй калат, өлбөй калат да. Жана сезимтал болбой калат, анан туруктуу деп коебуз. Ошол убакта кайра келгенде мурункудан дагы көбүрөөк болуп калышы мүмкүн. Башка дарылар менен дарыланат. Убактысы, дарылоо убакты дагы көпкө созулат, 6 ай эмес 8 айдан 20 айга чейин созулуп кетет. Ошондо да айыкса болот. Ошол убакта дагы кайра эле баягы өзүнө келиши жакшы, эми 1 айда болбосо да 2 айда, мүмкүн 3 айда барып өзүнө келер. Келгенде анан дагы оорулар баягы көңүл бурбай, дары бекер берилип аткан дарыны дагы ташташат да, ошонусу жаман. Эми бардык оорулар таштайт деп айтпайм, ичинде болот жана 90-95% дегенде ар жакта 5-10% ошону таштап коюп, анан жаман нерсеге алып келет да, алчы баягы кайтыш болууга туура келип калат. Ошол убакыттын ичинде адам баягы жарым жыл жүрөбү, жанындагы үй бүлөсүндөгү кишилерге бүт жугузуп күнөөлүү болуп калат да, ушундай болуп анан каза болгон аябай кейиштүү нерсе да. Анан эжеке мынакей абдан тереңдетип айтып бердиңиз. Анан мындай ой келет экен, мисалы кургак учук менен алдагы өпкөдөн башат өпкөдө болуп атат, ошодон башталып, анан пневмония менен экөөнүн түрү айырмачылыгы эмнеде болот?
Экотин баягы өпкөгө тиешелүү болуп атат да. Абдан жакшы суроо да. Сиз пневмония деген өзү өпкөдө туберкулездун оорганы деле пневмония. Сиз, наверное, эме жанагы ковидтин пневмониясын айттыңыз го. Ковид менен туберкулезду ушул жылы 20-жылы аябай көп бир убакта болгон үчүн экөө тең окшош симптомдор. Анан биринчи акцент баягы ковидке өтүп кетип, биздин оорулардын баягы туберкулезго эмеси аныктоосу азайып калды да, азайып калды. Анан туберкулез азыраак башталат деп атпайбы, акырын башталат деп. А ковидтики бат-бат болуп эле 1 жумада, 2 жумага чейин эле бат эле билинип калган айырмасы да. Анан азыр биз баягы ушул былтыр март, апрелде баягы ковид башталган убакта эле биз дагы чочулап ошол мындай приказдарды чыгардык. Эгерде жөтөлүп келип ковидте обследованияга келип атса, анда туберкулезга дагы алынсын депчи. Анализдери, анализди дагы ошонун баары алынсын дедик. Кээ бир убакта алынып атты, кээ бир убакта алынбай атты. Бирок акыркы сентябрдан баштап алына баштады, эки жакка тең. Эки анализ тең алынып баштады да, ошого карабай бул 20-жылдагы табылган оорулардын саны 19-жылга караганда кескин азайып кетти. Мүмкүн ковидтен каза болуп калышты, же ковидтен кыйналып жүргөндөр болду. Азыр болсо ковид менен жарым жылда дарыланып жүргөн оорулар бар. Анан келишкенде туберкулез уже көчүп кеткен туберкулез болуп чыгып атат да. Ошону дарылоосу да кыйыныраак болуп, ушундай проблемалар ушундай болуп атат азыр. Анан ошол эле учурда мынакей негизи эле ушул оору кургак очуу оорусун баягы айтып калдык, адамга жугуштуу депчи. Бирок ага чейинки башаты бул эмнеден адамда пайда болот? Ушул оору эмне болуп, кандай учурда пайда болот, кандай жерден адам кайсы жерден жугузат дегендей? Бул өзү кургак очук таштоорунан эле чыккан оору да. Ошондогу чыккан бактерия баягы кишиден кишиге гана жугат. Анан кишиден тиги бодомалга жугушу мүмкүн деген түрү бар. Бирок ал Кыргызстанда кийинки убакта көп жакшы изилденип келе элек да. Мурда Совет доорунда болгон экен андай нерселер. Азыр болсо кишиден кишиге жуккан баягы биз көп көрүп атабыз. Анан бир киши жанагы жарым жылга чейин, кээде 3 айга чейин болуп атпайбы, ошондой убакта дарыланбай аныкталбай, оорусу диагноз аныкталбай жүрө берсе, бир 10-15 кишиге жугузуп коет да. Бир эле кишиден 10-15 кишиге жуккан үчүн баягы арты азайбай келатат да. Анан билбей жүргөнү да, канчасы ооруп калат, бирок айтпадымбы, ооруганынын бир 3төн 1 гана ооруйт ошол жуккандардынчы. Инфицированность деп коебуз да, ошонун 3төн 1. Анан эң эмеси айырылуу жагы кичинекей балдарга жукканы жаман да. Ата-энесинен балдарга жуккан же туугандарынан балдарга жуккандар ошондой көп учурлар бар. Ошолорду дагы дарылайбыз. Жанагы дарыга туруктуу формасы менен ооруп калган балдар көп. Анан негизи эле бүгүнкү күнү каттоого алынабы? Баягы өчүп кеткен оорулар каттоого алынып атайын, изоляция дарыланабы? Бардыгы баягы табылганда эле медициналык мекемеде келгенде эле эгерде туберкулездун анализи такталган болсо учетко алынат. Ал жерде биздин баягы методдор жөнүндө айтып кетейин. Бардык Кыргызстан боюнча 24 аппарат машина бар, жен эксперт деген. 2 сааттын ичинде чыгара турган машина, баягы туберкулезу бар бекен. Анан экинчиси рифампицин деген эң керектүү, эң кыйын дарылардын ичинен да ошого барбы, баягы туруктуулугу барбы же сезимталбы, ошону билинип эле, ошондо кийинки эле күнү же ошол эле күнү баягы дарылоону баштаса болот. Ар бир улут медициналык борборлордо турат да, биздин Кыргызстан боюнча бардык жерде бар. Анан бир 122 лаборатория бар. Ошолордон дагы какырыгын тапшырса болот. Жанагы ачык төрөбү, жабык төрөбү деп кыргызча айтылат го. Ошол билинет дагы канчалык бирөөгө жугуштуусу же канчалык анча жугуштуу эмес формасы болот да. Мисалы бирөөнөн жугуштуу деп чыкса баарыбыз коркобуз да. Батыраак жаткыралы, кой бөлөлүү деп. Анан эгерде анча жугуштуу эмес болсо, жаңы эле башталып аткан түрү болсо, амбулаторно эле дарыланса болот.
Bizde 19 оорукана бар, туберкулезга карата дарылай турган. Ар бир областта бар, кээ бир райондордо бар, эли көбүрөөк жерлерде. Анан ошол дарылоо деген баягы ооруканада дарылоо бир 2 айга чейин созулат. 2 айда баягы өзү жакшы болуп, жанындагы кишилерге жугуштуу болбой калганда дарыларды жакшы көтөрсө, анан баягы үйүнө чыгарылат дагы, баягы амбулаторно, ФАПтан же ЦСМден дарылана баштайт. Уланта берет. Эми айталы, ошол бир адам барды, диагнозу ошол туберкулез деп чыкты, кургак деп чыкты. Ал адам эми өзүн кантип алып жүрүш керек? Кандай нерселерди кылыш керек? Тамак ашында кандай нерселерди колдонуш керек? Өзүн кандай алып жүрүш керек? Үйдө, көчөдө, ооруканада мисалы. Анан оорунун өзү баягы ушундай кабарды укканда аябай катуу баягы орусча айтканда шок болот да, анан аябай депрессияга түшөт. Ошону биринчи туугандары, жакындары туура түшүнсө да, анан ал оорудан качпаш керек, баягы идиштерин бөлбөш керек, алардан жукпайт. Анан ал оору эгерде маска кийип жүргөн болсо, сүйлөгөн убакта анан өзүнчө комнатасы болсо, ал комнатаны терезе менен гана баягы желдетип турса, бат-баттан желдетип турса эле, абаны алмаштырып туруш керек. Абаны алмаштырып турса, андан кийин анан экинчиси дары ичип баштаганда 2 жумадан кийин баягы микробдун күчтүүлүгү азаят. Ал жугуштуусу дагы азаят. Анан баягы 2 жумадан барып 1 айга жеткенде көбү бир 80-90% дагы көп жугуштуу болбой калат. Анан 2 айга чейин баягы ошол сактаса болот да. Анан эгерде жалпак тил менен алганда дал ошо кургагучу оорусун өпкөн сезгениши деп атап койсок болобу же бул? Да, ооба, туура айтасыз. Баягы кыргызча тил менен айтканда өпкөн сезгениши деп. Өпкөн сезгениши же жабыркаланышы, да. Анан биз ошол өзүңүз айтып калдыңыз, 2019-жылга караганда 2020-жыл азыраак болду депчи. Жылдан жылга бул оору азайып келатабы же тескерисинче көбөйүп атабы? Ковидке чейин жакшы азайып келаткан, биз көп иштерди кылып атабыз, жанагындай бат-бат чыгара турган, бат-бат диагнозду аныктай турган аппараттар коюлган, методдор колдонулуп атат. Анан дарылардын көп түрлөрү келди, азыр жаңы түрлөрү бар. Ошолор менен ылдыйлаганы жакшы ылдыйлап келаткан. Бирок айта кетчү нерсе, баягы Орто Азия мамлекеттеринин ичинде биз биринчи орунда турабыз да, ошонусу эң капачылык кылат. Казакстан, теге Өзбекстандардыкы бир топ эле азайып кеткен, бизден дагы ылдый. Мисалы, көрсөткүчтөр болот да, оорунун көрсөткүчү же заболеваемость на 100 тысяч населения дейт да, ошол бизде бир 90-92, мурда 122 болчу, ошондон түшүп отуруп, 127ден түшүп отуруп, анан 90-92-ге 85-ке түшкөн. Анан Казакстан менен Өзбекстанда 40тан ылдый. 50-40тан ылдый да, анан 50дөн өйдө болсо эпидемия деп эсептелет да. Эмне үчүн башка коңшу мамлекеттерге караганда бизде көбүрөөк болуп жатат, азайбай атат, же болбосо биздин өзүбүздүн буга мындай анча деле маани бербегендигибизден уламбы? Биринчиси ошо маани бербегендики, баягы маалыматты көп эле таратып эле атабыз, анан ошондо деле баягы адамдар көп окубай атышатпы, ошон үчүн телевидение, радиолордон чыгып айтуу болуп атат, баягы лекциялар болуп атат. Анан экинчиси баягы турмуш тиричилик кыйыныраак болуп атпайбы, улам революция болуп атат же башка жумушсуздук болуп атат. Биздин мигранттар көп башка мамлекеттерге кетишет, кайра келишет же Кыргызстандын ичинде эле внутренняя миграция бар го, ичиндеки эле миграция аябай. Айыл жактардан Бишкекке келишет же Чүйгө келишип, анан жакшы болуп калганда кайра кетишип, баягы дарылар үзүлүп калып атат да ичилиши. Ошону ушул убакыттан пайдаланып биздин ооруларга, алардын туугандарына кайрылат элем. Эгерде бир баштап табылып, диагноз туура табылгандагы жакшы да. Туура табылып, анан дарысы бекер болуп аткандан кийин, баягы туугандары да колдосо, морально баягы колдоп турса, баягы улам ич деп айтып турса, анан бат-бат айта берсе дагы жаман көрөт да, анан акырын баягы билгиспей, баягы өзүнүн тууганынын кыялын билет да, ошондой кылып
баягы колдоп турса эле 6 ай, биринчи эмне 6 айда айыктырып алса, андан кийин аны айыкканга мүмкүн экен да анда, мүмкүн. Ошол убакта аябай көп көңүл бурулса эле айыгып кете турган нерсе. Бул баягы өнөкөт оору эмес. Көп ойлойт го, өнөкөт бул мунун үй бүлөсүнүн баары неме кургак учук менен ооруйт, жакын жолобо дешипчи. Андай эмес. Бир айыктырып алса эле айыгып кетет. Экинчи кайталанбайт, жакшы баягы тамак ашын жакшы ичип, өзүн жакшы баягы эс алып жүрсө, өзүнүн мурунку беркиндей дарылар оорулары болсо, ал ооруларын жана диабет, башка ооруларын убагында карап турса эле экинчи оорубайт. Анан мынакей жогоруда жакшы айтасыз ба, жашоо тиричиликке жараша дагы көптөр баягы ушул оорун алып жүрөт деп. Чындыгында эле баягы сиз маектин башында айтканда, бул башында билинбегендиктен барып анан билингендиктен, мисалы айыл жергесинде сөз дарыланыш үчүн райондун центрине барышка туура келет. Бирок ал нерсеге шарт жок, мүмкүнчүлүк жок, үйдө оокаттан кол бошобойт дегендей. Анан алдын алуу иштерин, мисалы кээ бир оорулууларды баягы айыл жергесине барып атайын мобилдик топтор текшерип алып жүрчү го, анализ кылып. Сиздерде да ошондой катталабы, болуп турабы? Эң баягы алдын алуу деген, эгерде бир оору чыкса, жана дагы айтып кеттим, бир оору 10-15 кишиге жугузат, жанындагы кишилерине жугузат депчи. Ошол убакта баягы табылгандан кийин оорунун дарылоонусу башталат. Үйүндөгү кишилердин баарын текшеришет. Кичинекей балдардан бери, анан оорубаган болсо, баягы бир жылда бирби эгер симптомдор пайда болсо, улам кайрылып турса болот да. Эң жакшы алдын алуу бул ошо жердеки оору чыккан жердекини токтотуу. Анан экинчиси оору дарысын таштабай, күнүгө ичип турса эле ошол менен жоголот да. Ал эми буга карата баягы эмдөө жүргүзсө болобу же мүмкүн эмеспи? Эмдөө балдарга гана жазалат, жана БЦЖ деп роддомдо жазалат го. Андан кийинкилеринин андай кереги жок. Балдар улам текшерилип туруш керек, садикте болобу, мектепте болобу, текшерилип турушат го, ошондон эле билинет. Демек, алдын алуу дегенде ошону көрсөк болот экен. Кичинекей бөбөктөрүбүзгө баягы эмдөө жүргүзгөндөн кийин, демек адам баласы өзүбүздүн ден соолугубузга карап, бул сөзсүз түрдө бул нерсе башында биз жөтөлүп койсок, суук тийди деген нерсе менен жүрө бербестен, бул нерсе кам көрүшүбүз керек. Сөзсүз түрдө адистерге кайрылып, баягы анын үстүнө чынында эле бул жактан анализдер тапшырууду атайын бекер, дары-дармеги да бекер экен. Сөзсүз түрдө адам баласы негизи эле биз баягы жүрө беребиз, бирок бир жылда бир жолу атайын кароодон өтүп коюшубуз керек, сөзсүз түрдө. Андыктан эгерде мына ушундай кургак учук менен жабыркаган адамдар болсанда, сиз толук түрдө бул оорудан айыга алат экенсиз, бир гана ошол адистин көзөмөлүндө болушуңуз керек экен. Адис кандай нерсени сизге жазып бербесин, ошону так туура күнүнө аткарышыңыз керек экен. Эгерде өзүңүздүн ден соолугуңуз керек болгон болсо, анда бул оорудан сөзсүз түрдө сиз айыгасыз дейли. Бизге ушул кургак учук боюнча кененирээк маалымат берген атайын адисибиз келип олтурат. Тааныштырып өтсөм, улуттук физиотерапия борборунун элимиз өлдө боюнча директорунун орун басары Токтоганова Атыркүл Ахматбековна эжекебиз болду. Сизге чоң рахмат эжеке. Ушинтип бизге, кыргыз элине ушундай жакшы маалыматыңызды берип кеткениңизге. Сөзсүз түрдө бул маалымат бир баардыгына болбосо дагы бир керектүү инсандарга сөзсүз түрдө пайдасын тийгизди деген гана ишеничтебиз. Ишиңиздер ийгилик, өзүңүздөр ден соолукта болуңуздар дейлик. Чоң рахмат. Биз болсо көрсөтүүбүздү андан ары улантабыз, урматтуу биздин сүйүктүү телегөрүүчүлөрү. Биздин конокторубуз алыскы нарын жеринен да келип, атайын жагымдуу музыкалык чыгармаларын, өзүнүн таланттарын, өнөрлөрүн көргөзүп кетишкен болчу. Булардын дагы таланттарына көңүл бурбасак болбойт көрүнөт. Сөзсүз түрдө нарын шаарындагы атайын Жумабедин Шералиев атындагы Балдар искусство мектебинин атайын баягы таланттуу биздин уул кыздарыбыз өздөрүнүн өнөрүн тартуулаган. Дал ошол өнөргө сиздер дагы күбө болсун иретинде сиздер үчүн атайын алардын аткарган күйлөрүнө кезек берели.